эгер де акча каражаттар көп болуп биздин ички инвесторлор отурган болсо биз сөзсүз түрдө ички инвестордон иштейбиз. Анткени ал ички экономикадан болгон каражаттарды иштейт. Бирок тилекке каршы андай каражаттар жок. Ошон үчүн тышкы инвесторлорду тартканда бул түнү практикада негизи ошон үчүн негизи мыйзам иштеп чыкканда бир өкмөттүн бирдей бул өмүр бою болуп келаткан иш. Бирок акыркы күндөрдө биз өз тармактарда байкадыбыз. Муну атайын баткулап ой пикиринде башка жака болуп кеткенден аны байкабыз. Бирок ал эгерде салыштырып анализ жүргүзүп болсо баардык түйүндү жүзүндө принцип бирдей. Инвестор менен иштейби же болбосо ички инвестор болуп. Негизи ички инвесторлор сөзсүз артыкчылык көбүрөөк берилет. Анткени ал атемекендик ал капиталды эч жака чыгарбайт. Капитал сөзсүз толугу менен киришеси дагы биздин мамлекетте калат. Ошон үчүн эң биринчи приоритет бизде сөзсүз ички инвесторлор. Бирок ички инвестор дагы өзүнүн кылган салымы чоң. Анткени жумуш орундарды пайда кылат, ички турмуштук салымы кылат. Бирок киришеси действительно башка жака өз эркинче колдонуп кете берет. Бирок эң негизгиси инвестор биздин атамекендик болгон экөөдө бирдей тең мыйзам иштейт. Бирок биз негизи өзүбүздүн артыкчылык өзүбүздүн инвесторлор мисалы айтсам, бул тамчыдагы салынып аткан эркин территориянын алкагында инфраструктураны түзгөн бизде атамекендик өзүбүздүн ишкерлерибиз Елизавета, Авангард, Опак 5 отелдер салган атамекендик биздин инвесторлор. Эки инвестор сырттан келген инвестор. Экөө бирдей шарт менен, жерлер бирдей шарт менен берилген, салым системасы да бирдей